Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, Ала Тоо 24 маалыматтык каналы өз программаларын улантууда. Кеч эмес программасынын бул жолку чыгарылышында биз алдыда эркектердин ден соолугунун жумалыгы тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда эркектердин ден соолугу учурунда маанилүү көйгөй болуп келет. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиргени боюнча 76% эркектер урология ооруларынан жабыр тартышат. Ал эми урология бөлүмүнүн билдиргени боюнча көбүнчө бөйрөк жана жыныстык органдардан оорулары басымдуулук кылат. Таза эмес экология, сапатсыз тамак аш жана туура эмес жүрүм-турум ушундай факторлор адамдын ден соолугуна терс таасир берип жатат. Программанын жүрүшүндө дал ошол багытта сөз кылабыз. Кызматта мен Тутан Мелисов, ал эми маектешим Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы урологу, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, профессор, урология борборунун директору Усупбаев Акылбек Чолпонкулович агайыбыз бар. Саламатсызбы агай? Хош келипсиз. Мына жогоруда айткандай эле ошол өлкөдө өлкө боюнча эркектердин ден соолугунун жумалыгы башталыптыр. Өзүңүз жогоруда эфирден сырткары айтып кеткендей, мына эми Нарын менен Талас облусу жакында ушул өнүктүк өткөн жатат деп этиңизби? Келгиси эми ушул аралыкта биз ушул жумалык тууралуу кеп салып берсеңиз, алар кандай негизде өтөт, кимдер кайрылса болот? Туура. Бу эркектердин жумалыгы же или мырзалардын жумалыгы деп биз 2004 жылдан бери өткөрүп келатабыз да. Жыл сайын өткөрөбүз Бишкекте, Ошто же башка региондордо. Анан эми быйыл ушу Талас областында өткөрөйүн деп чечтик. Эмне үчүн биз аларга эркектерге көп көңүл буруп атабыз деп. Чынында илгерки Союз убагынан бери калган абдан программалар көп эле да. Буну биз Саламаттык сактоо министерствонун приказы менен өткөрөбүз да. Обязательно бул приказ. Ошол биздин барган специалисттердин командировкалары ушундай вопростор да. Анан өзүңүздөр билесиңер, ошо Союз разбал болгондон бери болгон проблемалардын бардыгы эркектердин башына биринчи тийип атат да. Эмне үчүн дегенде эркектер мурда үй бүлөсүндө үй бүлөсүн баккан, үй бүлөсүн башкарган баарын ушундай адам болсо, азыркы убакта андай болбой калбады. Азыркы убакта эркектер көп эле жумуш жок жүрүшөт. Баягы айлык тапканга начар болуп атат. Ошон үчүн өзүнүн баягы чоң бир өзүнүн болгон мындайча айтканда лидерлик касиети башкача болуп калды да. Эмне кандай проблема болсо да, экономический проблема болсо да, жумушсуздук, жана оорулар, алкоголизм, жана наркомания, спид дейбизби, болгон, же болбосо ошол эле жанагы транспорттук жолдон жанагы жаракат алып канчасы кайтыш болуп кетип атат. Ушунун баарын алып көргөндө бир 70%-тен ашык жалаңан ошо эркектер ушундай бир жабыр болот экен да. Ошон үчүн биз ушу эркектерге көбүрөөк внимание кылып, аларды бардыгын убактысында жардам бергенге биз ушундай эметип койдук, милдет кылып. Анткени биздин мындай Орто Азиялык мусулман өлкөлөрүндө эркектер өзүнүн оорусун эч качан айтпайт. Баягы керек болсо үйүндө семьясына да, бала чакасына, аялына да айтпайт да. Анан ошо өтүшүп кеткенге чейин кыйналып жүрө берет да. Ошон үчүн биз ошого басым кылып айтып атабыз. Азыркы заманда андай болбош керек. Ар бир ооруду кандай нерсе болсо да алдын ала текшерсе, бул экономика жагынан өзүнө деле, семьясына деле, мамлекетке деле көп пайда алып келет да. Өтүшүп кеткенден кийин, конечно, баягы эч кандай жардам болбой калат. Анын үстүнө оорулардын барган сайын көп өрчүндөп өсүп атат да ооруларчы. Мисалы, жанагы бөйрөк, заара, табарсыктар, простата безин сезгенгендери алып көрсөк абдан тез өсүп кетти. Бир 2-3 эсе өсүп кетти. Жана бөйрөк, заара таштары бар. Ошондой эле жанагы жыныс органдарынын сезгенүүсү, тукумсуздук деген оорулар абдан көбөйүп кетти да. Ошонун ичинде жана урогинекологиялык оорулар да көбөйүп кетти. Мисалы, аялдардын ичинен жанагы заарасын кармабай калган аялдар көп азыр. Оор жумуштарда жана мешокторду көтөрүп жүрүп, көп төрөп
жана базарларда иштеп аял кишилер ошол табарсыгы түшүп кетип, жыныс органдары түшүп кетип кыйналгандар абдан көп. Биз ошолорго биз жардам бергенге ар дайым даярбыз да. Сөзүңүзгө аралжак агай, демек бул ошол эркектердин жумалыгында бир гана эркектерге чектөө жок, аялдар дагы келип ошон үчүн мен азыркы ушу теледен колдонуп айтат элем. Ошол 19-дан 23-чү болгон ошо Талас областында бир эле эркектер эмес, бул жерге бүт каалаган киши. Балдардан баштап 100ге чыккандан кийин чалга чейин, же аялдар. Көбүнчө ошол аялдардын ичинен жанагы заара кармабай, же болбосо жыныс органдарына түшүп кеткенде, бели ооруп, кыйналган аялдар болсо, бардыгыңыздарды биз чакырабыз. Биз ошону консультация кылып текшерип, анан жардам бергенге аракет кылабыз. Анан кимге ким, если баягы операция кыла тургандар болсо, аны биз сүйлөшүп Бишкекке келсеңер болот. Мисалы биздин жана илимий урология борбору пандемия убагында баягы красный зона деп жабылып иштеп атты, бирок азыр эми толук кандуу эле иштеп атабыз. Бардык специалисттер иштеп атат, урологдор, андрологдор, ошондой эле жана урогинекологдор бардыгы иштеп атат. Биз ар дайым жардам бере алабыз. Жакшы агай, мына ошо пандемия деп калдыңыз. Ошо пандемия негизи эле биз азыр пандемия учурунда жашап жатабыз. Анан бул чындыгында дүйнөгө өзүнүн бир таасирин тийгизип атат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Бир топ тармак өзүнүн таасирин тийгизди. Анан сиз ошол жогоруда айткандай эле, мына өзүңүздүн ошол сиз атап өткөн борбор мына пандемия учурунда кызыл зонага айланып, анан ушул эркектер ошол учурда өзүнүн бир кандайдыр бир маселеси, ден соолугунун чыңдоодо кайсыл жакка кайрылып жатышты? Алар ошол учурда кандай дарыланып атты дегендей? Бул абдан жакшы суроо. Анткени пандемия болгондо бул эч кандай специалисттерге карабай калат экен да. Тезирээк жардам берин. Бул деген мамлекеттин иши, айла жок. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, ошо бул коронавирустный инфекция деген бул өзү инфекциялык оорулар да. Желательно буларга терапевттер, инфекционисттер, ошолор дарылаш керек. Бирок эми турмушка байланыштуу биздин урологдордо ошо коронавирусту дарылап жатышты, жардам берип, көптөгөн ооруларды дарылашты. Бирок айтар элем, бирок жанагы урология тармагында бөйрөгү, табарсыгы, ошондой эле жана рак оорулары, ошолорго көбүрөөк зыян болуп калды да. Анткени алар убактысында келип дарыланууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Убактысында операция болууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Мисалы жана ракка башталган оорулар болсо, алар өтүшүп кетип, аларды операция кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мындайча айтканда, ошол урология ооруган оорулардын правасын, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк берилбей атат да. Ошон үчүн баягы ошо инфекционный ооруларда башка клиникаларда дарыланса туура болмок, бирок эми жетишпей атса айла жок ачылат да. Бирок биз байкап аттык, биздин урологиядагы биздин илимий борборго эң эле оор оорулар, эң эле баягы реконструктивдүү эндоскопиялык жол менен операция жасалуучу оорулар келет да. Эми алар кай жакка барарын билбей калышты да ошол убакта. Анан эми жанагыдай частный медициналарга, частный клиникаларга кайрылып жатышты алар. Бирок эми частный клиникалар алар эмеде, баягы кымбат. Анан баардык убактысында бара албайт, ага мүмкүнчүлүгү жок ар бир адамдын. Биздин урология борборунда андай жок. Эми чынын айтыш керек, биздин элдер жана бакчыларга барып атат, өзүнчө дарыланып атат. Мындайча айтканда 50% биздин элибиз түз эле аптекага кирет. Түз эле аптекага кирип, өз алдынча бул жерим ооруп атат, тигил жерим ооруп атат десе, аптека дарыны сатат. Алардын задачасы канчалык көбүрөөк сатса, алар үчүн жакшы да. Бирок ошол туура эмес деп эсептейм мен. Анткени оорулар биринчи врачтарга кайрылыш керек. Анан врачтын көргөзмөсү аптекага кайрылып алып, анан туура эмес көп дарыланыш алып, өтүшүп кетип, анан бизге кайрылат да. Ошондой бир моменттер болуп атат. Мен элге кайрылат элем, эч качан андай кылбаңыздар. Мисалы пандемия убагында бардык ошо жанагы антибиотиктерди нандай эле жеп калышты да, нанды да андай көп жебейт.
Ошон үчүн мен айтар элем, формацияларга пайда болуп атат, бирок элге зыян болот атпайбы. Ошон үчүн жана антибиотикке резистентный деп коет. Жана антибиотик эч кабыл албаган микробтор пайда болду организмде. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, ким ар бир эле үй бүлөдө ошол коронавирус менен ооругандар кездешип атпайбы. Бардык эл эгер мүмкүнчүлүгү болсо, ошол жана мурдунан, тамагынан, же болбосо жанагы заара кылып мачасынан жанагы пассивке тапшырса лабораторияга, оорубаса деле барып ошол тапшырып коюш керек да. Пассивке тапшырып койсо, жанагы лабораториядан ошол кайсы микробу бар бул адамдын, кайсы антибиотикке жардам бере алат деген заключение берет. Ошону дарылаш керек. Анан эми биздин элибиз эми баягы кээде ошол жака көп көңүл бурбай атат да, көп көңүл бурбай атат. Каалаган эле дарын ичип кыйналышып атат да. Ошон үчүн чем эртерээк башталса, ошончолук жакшы болот да. Түшүнүктүү агай, эми Акылбек Чолпонкулович, мына өзүңүз билгендей эле ушурда мына жогоруда айтып кеттиңиз, эркектер чынында качан гана оорусу күчөгөндө гана доктурларга барып, дарыканаларга барып, ошол дарысын алып, ден соолугуна кам көрө баштайт да. Бирок ошол эле учурда ден соолукту кароо ар бир жарандын колунда да. Анан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, учурда эркектердин ден соолугу абдан начар деген тыянак чыгарыптыр да. Эми ошол сиз айтып аткан эркектердин баягы ден соолугунун жумалыгы 2004-жылдан бери өтүп келеткен. Бул аралыкта кандай жыйынтыкты бере алды? Эми биз ошол 2004-жылдан бери 30 миңге жакын кишини текшердик да. Биздин чоң салым булдан жардамы деп ойлойм мен. Буга биздин ассоциация ушу мен ошого башында туруп элге кичине да болсо жардам болсун деген эле сөз да. Анан мындайча айтканда бул өзүнүн баягы мындайча айтканда жакшы результатын көрсөтүп атат. Анткени себепте мурда башында эркектерди аялдары же кыздары же балдары колуна кармап жетелеп келсе, мисалы, мындай жашы келип калган кишилер, азыр уже кичине аң сезими өзгөрүп калды. Уже өздөрү келе баштады. Мурда андай эмес болчу. Ошон үчүн мен айтар элем, азыр эч уялбаңыздар, кандай оору болсо да, любой эле ооруду жашырса ашкер болот атпайбы. Ошон үчүн келиңиздер, кыйналбай келиңиздер, жардам беребиз. Анан дагы бир нерсе, мисалы биз ошо шаарда Таластын өзүндө өткөрөбүз, анан жана поликлиникасында өткөрөбүз, анан Кара Бура районунун ошо райондук больницада өткөрөбүз, анан Манас райондук больницасында өткөрөбүз. Ал жерде биздин врачтар кабыл алат. Ошондой эле жана ультразвук үндүү аппараттар менен текшерет. Кээ бир анализдер, ооруканалар жасай алган анализдерди биз ооруканадан жасап беребиз, жардам беребиз. Жасай албаган анализдерди өздөрү тапшырат, частный лабораторияга барып. Ошондой бир ар бир адам өзүнүн ден соолугун кандай болуп атканын мындай алдын ала билип койсо жакшы болот да. Бардыгы бекер жүргүзүлөт. Бардыгы бекер. Сөзсүз түрдө консультация. Ошон үчүн мен бир эле эркектер эмес, бардыгын эле чакырам. Ушу Талас областында иштеген жаш баладан баштап тетиги жүзгө чыккан кемпир чал болобу, аялдар болобу, бардыгыңыздар кайрылсаңыздар болот. Ошо саат 8-ден баштап кечки дагы акыркы адам калганга чейин биз текшеребиз. Отурушат биздин медиктер. Жакшы, дагы бир жолу айта кетсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда мына ошол эркектер ден соолугунун жумалыгы тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде бир кандайдыр ден соолугуңузга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, анда мына ошол 19 октябрдан 23 октябрга чейинки аралыкта Талас областындагы мына ошол жогоруда агайыбыз айтып кеткен даректерге барып кайрылсаңыздар болот. Агай, эми дагы бир нерсе мен мүмкүнчүлүк болсо, анан эми бүт эле элге байланыштуу болуп атат бул. Анан эгерде
баягы консультация керек болуп калса, биздин илимий уролог борбору ар дайым ачык, любой убакта кайрылып, мисалы жанагы аялдардын оорусу, урогинекология деген отделение бар бизде. Бизде андрология деген отделение, жанагы эркектердин простата безинин табарсыздыгын, почкасын текшерчү отделение. Отделение жанагы заара таштар отделениеси бар, жана таштарды дарылай турган отделение бар. Ошондой эле эндоскопиялык жол менен операция кылчу отделение бар. Мындайча айтканда, азыркы заманбап эмне керектүү бөлүмдөр болсо ошонун баары бизде бар да. Ошон үчүн кайрылсаңыздар болот. Түшүнүктүү ага, эми ден сак өлкө ар бирибизден көз каранды да, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, саламаттыгына кам көрсө эле, баягы өлкө дагы өзүнүн саламаттыгы чың экенинен кабар берет да. Анан ушул учурда мына ушул эркектер арасында кайсыл оорулар менен көп кайрылышат? Азыр эми мен айтып атпайм, эркектердин башына мүшкүл түшкөндөй оор заманда, мындайча айтканда экономикалык оор убакта, жумушсуздук, жанагындай миграция, ушундай бир абдан оор нерсе да. Ошон үчүн эркектер өз убагында дарыланганга мүмкүнчүлүктөр болбой эле кыйналып жүрө беришет да. Анан өтүшүп келгенде келип атпайбы? Анан ошол эркектердин ичинде арасында, мисалы, ошол жыныс органдарынын сезгенүүсү барган сайын көбөйүп баратат да. Мисалы, мурда бир 30 жаштан өйдө же болбосо 40 жаштан өйдө кездешсе, азыр жаш балдар да кездешет, 15 жаштагылардан баштап кездеше баштады да. Ошон үчүн сезгенген оорулар көбөйүп кетти барган сайын. Анан тукумсуздук мурда 1% же болбосо 0,5% кездешчү. Азыр мына 10%ке чейин чыгып кетти тукумсуздук. Мисалы, үйлөнгөн адамдардын ичинен 40% бул ошо именно ошо эркектер күнөөлүү, аялдар эмес. Мурда аялдарды күнөөлөдүп эле кайра айдап эле башка аялдарды үйлөнүп берчү да кыргыздар. А чынында 40% эркектер күнөөлүү болуп атат да. Ошон үчүн мисалы жаштар үйлөнөм дегендер ошо эртерээк үйлөнөрүнүн алдында бир сыйра текшерилип, кыздар болсо гинекологко, балдар болсо урологко барып текшерилип, бир сыйра үйлөнүүнүн алдында текшерилип койсо туура болот да. Андан кийин рак оорулар көбөйүп кетти. Мурда да чанда кездешсе, андай оорулар абдан көп. Мисалы, биздин эле илимий уролог борборусунда жанагындай рак оорулары акыркы 2 жылдын ичинде бир 300дөн ашык операция жасадык биз. Бөйрөккө, табарсыкка, жана простата безине, жыныс органдарына дегенде рак оорулар көбөйүп кетти да. Ага да биз жакшы жардам берип атабыз. Эми бизден болуп аткан эң алдыңкы Россияда болобу, Турцияда болобу жасалган операциянын баары жасалат бизде илимий уролог борборунда. Ошон үчүн алдын ала кылса жетиштүү болот да. Мына пандемия деп эле көп оорулар ошондо өтүшүп кеттир. Биз акыркы жолу эле мына илимий уролог борборунда бир жуманын ичинде бир 5 больной, 5 пациент оору сураштырдым, эмнеге кечигип келдиңер? Ушу өтүшүп кеттир го, эми операция кылынга болбойт. Только химиядан башка эчтеке болбой калды деп сурасам, ой, эми жанагыдай барыңер коронавирус болуп атасыңар, центриңер жабык турат. Анан айла жок, анан жүрдүк күтүп деп өтүп кетти атат да. Ошон үчүн убактысына кайрылган дурус болот да. Ошондой рак оорулары көбөйүп атат экинчи. Анан заара таштар оорулары бизде Кыргызстанда бул эндемическая зона деп коет да бизде. Анткени бизде кыргыз элинин ичинен 6% элибиз ошол бөйрөк заара таштары менен ооруйт. Көбүнчө ошо түштүк жакта, мисалы Баткенде, теги Жалал Абад, Ош, ушул региондордо көп кездешет. Бунун баары эмнеден? Таза суудан. Көп эле баягы таза суу ичпей атпайбызбы? Арыктан суу ичет, же болбосо булактан суу ичет. Булакта эми баягы жесткий вода деп коет да, баягы ичинде жана электролиттер көп, жана кальций, туздар көп сууларды көп ичишет да. Ошон үчүн бөйрөктөрүнө пайда болот. Мисалы, жана чай кайнатканда мындай калып калат атпайбы, жанагы хлорубу. Мындай накип калып калат атпайбы? Ошондой эле бөйрөктө ошондой да, чайникте эсептесеңер, ошол бөйрөккө ошол жанагы туздардын баары оседать этип, анан таш пайда болуп атат да. Ошон үчүн экологиянын вопросу абдан чоң. Таза суу биринчи орунда. Анан туура тамактануу,
Анан мисалы мурда кыргыздар өмүр бою эт жеп келген. Бирок заараташтар оорулар азыраак кездешкен. Эмне үчүн? Анткени эт жеген киши сөзсүз түрдө биздин жанагы улуттук напитокторду, мисалы жарма, максым, бозо, кымыз ичкен да. Мурда чай ичкен эмес, компот ичкен эмес. Ошон үчүн алар биздин улуттук ушу ичимдиктер ошо эттин жанагы шлактарын кетирип абдан жакшы жардам берет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө улуттук ичимдиктер менен гана эт жеш керек да. Ошондо жана бөйрөккө, табырска, өткө таштар пайда болбойт да. Мындайча айтканда биздин жана кислотность деп коет, ошону алар кислый жакка бурат да. Ошон үчүн улуттук мисалы коноктордо 5 бармак салат, бир да улуттук эме жок ичимдик. Жалаң гана кола, суу, анан чай. Ошонун баардыгы наоборот ошо эттин касиетин кетирип атат да. Ошон үчүн жана улуттук ичимдиктерди көп колдонуш керек. Ким заараташтар менен ооругандар үчүн бул да. Эми сөзсүз түрдө, конечно, ашказан, боордун ооруларында ага эмеси бар, себептери бар. Мындайча айтканда, азыр кезде ооруган бул мода болбош керек да. Мода бул ден соолугу чың болгонго аракет кылыш керек. Ага эми мына ушул мамлекеттик деңгээлде бир катар улуттук программалар бар да. Мисалы эне жана баланы коргоо, репродуктивдүү ден соолук маселелери жана башка сыяктуу. Анан ошол эле учурда баягы гепатит, ВИЧ, ошол эле туберкулез сыяктуу ооруларда кандайдыр бир текчелерде маалыматтар таркатылып, аларды алдын алуу, ошол ооруну баягы элге кеңири түшүндүрүү иштери ошол жана жүргүзүлүп кетет. Анан бирок ушул эркектердин баягы оорусуна же болбосо ошолго байланыштуу кандайдыр бир атайын бир иш-чара же болбосо ошондой маалыматтар жок десе болот керек дейм да. Именно ошол үчүн биз ошо 2004 жылдан бери ушу эркектердин жумалыгы деп баштаганбыз да. Мисалы Союз убагында андан кийин деле ошо балдардын, энелердин коргоо үчүн көп программалар кездешкен. Анткени биринчи очередь ошолордо караганда эркектер унутулган да. Азыркы биз 30 жылдын ичинде 2 эсе унутулуп атат да. Ошон үчүн азыр көбүрөөк көңүл буруш керек. Мисалы биздин ассоциация мына мен баш болгон буга биз абдан көп көңүл бурабыз. Анан биздин Минздравга да көбүрөөк кайрылабыз. Бирок эми анын баардыгы эле байланыштуу жана экономикага байланыштуу иш экен. Экономикабыз ойлонуп турмуш шарт өзгөрсө анан кичине башкача мамиле болот деген кеп бар. Мисалы мен ойлойм, любой программа эне болобу, бала болобу, атасы жок программа болбойт. Ошон үчүн мындайча айтканда комплекстүү түрдө караш керек ар бир программаны. Ошон үчүн биз ошого чакырабыз. Бир эле биздин урологдор эмес, биз гинекологдор чакырабыз, кардиологдор чакырабыз. Мисалы кардиологдорду айтсак, инфаркт бизде, инсульт абдан көп. Мына инсульт биринчи орундабыз дүйнө жүзүндө. Эң башында ошонун ичинен себептердин бири эркектердин жана заарасынын начарлашы, заара чыкпай калганы. Мисалы түнү менен уктабай эле туалетке чуркап чыкса, анан давлениеси көтөрүлөт, караган кишинин анан инфаркт болот, анан инсульт болот да. Причина башка жакта жатат да, себеп. Ошон үчүн биз деген баягы комплекстүү карашыбыз керек да. Эми биз айтып атабыз, бүт эле башка коллегаларды чакырып атабыз, комплекстүү адамды комплекстүү түрдө карашыбыз керек. Туура. Рахмат ага. Эми өзүңүз айткандай мына бейтаптардагы ошол пандемия бизге таасирин тийгизип атат, анан келе албай калдык, өзүбүз дарыланбай калдык деген сыяктуу пикирлерин айтып атат деп атпайсызбы? Эми пандемия чынында бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөгө таасирин тийгизди. Пандемия ар бир адамдын жашоосун өзгөрттү десек болот. Эми мунун баардыгы буюрса эмдөөнүн натыйжасы менен өз нугуна келип, кадимки жашоого кайтып келет деген ойдобуз. Анан эми ошол учурда сизге эркин микрофон берели, ошол жалпы жарандарга болгон кайрылууңуз. Эми чынында эле ушул азыркы убакта пандемиянын убагында көп оорулар эстен чыгып кетип атат баягы. Ошон үчүн мен баарыңыздарды чакырат элем. Ошо пандемия убагында аракет кылыңыздар. Бул адамдын өзүнүн мына биздин элибиз мына той томолок болсун, ошо болгону жакшы, бирок биз ошого мындайча айтканда туура көз караш менен карашыбыз керек да. Мында Куран окутуу, той томолок деген элдер массалык түрдө азыр дагы эле башталды.
Мурда кандай болсо дагы эле башталды. Эми элибиз может ушу пандемиядан, маска кийгенден, дистанция кармагандан мындай чарчаса керек. Баягы кездешке бири-бирин сагынып калган, ошо той томолок көбөйүп атат да. Мен айтар элем элге кайрылып, ошого мындайча айтканда абай болгула, колдон келсе туура түшүнүк менен кабыл алыш керек. Мындай элдин көпчүлүгү деле бул бир жерде чогулуп, анан бул ооруду күчөтүп атат. Ошол эле инфекция, коронавирус инфекциялоо, башка азыр күз келди, жана ОРЗ, грипп деген кошулуп атат. Кошулма ташыл күчөп атат да. Ошон үчүн биздин саламаттык сактоо системасы айтып атат, ноябрдан кийин күчөйт деп. Туура айтып атат. Абдан туура айтып атат. Анткени мына выбор келатат, шайлоо. Шайлоодон кийин сөзсүз түрдө күчөйт. Анткени элдин баардыгы ден соолугун унутуп коюп шайлоо менен чуркайт. Мен оюмча кыргыз элине шайлоо деген жакпайт көрүнөт, мен оюмча. Ошон үчүн абай болгула деп ойлойт элем. Мен баарыңыздарды чакырам. Бүт эл убактысында ооруларга кайрылгыла. Талас жергесинде болсо 19-дан 23-үнө чейин бир эле эркектер эмес, аялдар болобу, баардыгы бүт эле элди биз чакырабыз, кайрылгыла. Биз ушу консультациябызды беребиз, айтабыз өзүбүздүн рекомендацияларыбызды. Рахмат. Эмдөө менен албетте ооруну жеңе алабыз, бирок ошол эле учурда шайлоого баруу дагы ар бир адамдын бул милдети болот. Рахмат агай. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы урологу, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, профессор, урология борборунун директору Супаев Акылбек Чолпонкулович менен алдыдагы күндөрү өтүүчү эркектердин ден соолугунун жумалыгы тууралуу сөз кылдык. Эркектердин ден соолугу улуттун келечеги дегенди, ар бир адам өз ден соолугуна кам көрүү менен саламаттыгы чың өлкөнү куралат. Андыктан саламаттыгыбызга кам көрүп, өз убагында дарыгерлерге кайрылууну унутпайлы деген кеңеш менен программанын бул чыгарылышын жыйынтыктайм. Кийинки эфирлерге чейин саламатта туруңуздар.